Бул иш-чара мына 6-чы жолу болуп атат. Ошо башынан бери катышып келатам. Бул чикемдин чыгармачылыгы менен биз баягы бизден кийин болсо да, кийинки муун болсо дагы ошол чыгармачылык менен окуп, чогуу жүрүп, мындай чогуу көрүшүп калган адамдарбыз да. Анан кийин бул жерде жаш акын кыздардын, балдардын, биздин мурунку муундагы акындардын жолун жолдой турган акындарды тандоо, сыноо, анан Чыныбай Турсунбеков атына фонддун бир эң жакшы касиети жаш акындарды колдоо. Эң сонунда мындай азыр чанда эле жерде бар. Чанда болсо эле мындай эле өзүнчө мындай уюм болуп, анан кээ бир жерлерде эле баягы акындарды көрүп каласың да. А мындай атайын фестиваль кылып, атайын баягы баарын кубаттап, коштоп, аренага чыгарган мен көрө элек болчумун. Ар кайсы ийрим буюм, арга ийримдер бар да. Ошол жерде эле баягы эмне ийрим, калем ийрим, анан эмне ийрим деп эле ар кайсы жерде окуган жаш акындарды көрүп калчумун, кээде жүрөп кирип калчумун. Анан бул фестиваль ушул жаш акын балдар кыздарга абдан сонун мотивация берип атат да. Анан биз эми улуу муунга турабыз да. Баягы чоң ата, чоң элерибиз айткандай көзүбүз ачык да. Көз ачык болуп калат деген тажрыйбабыз мол. Айрыкча мен өзүм театрда 54 жыл болгон иштегеним, мен Нарын театрында. Мага бекер берген эмес болуш керек дейм да наамды. Анан биз баягы сылап сыйпабайбыз болгону айтышыбыз керек. Анан сылап сыйпаганда мен сонун экенмин деп ойлоп калат. Эчтекесин эме албай калат. Анан биз болбогон жагын айтып турсак, алар кой ушаны ушинтип иштейли, ушинтели деп кайра дем алып, ошо дем күч алып, анан алдыга чыгат деп ойлойбуз. Быйылкы фестивалдагы абдан чоң маселени көтөрүп атат да. Бул жерде акын балдар кыздардын бийиктикке көтөрүлүшүнө, канат байлап учушуна аябай чоң өбөлгө түсүп атат. Ошол фонддун жетекчиси Нуржан айымга биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип акындардын конокторун, чоң акындарды, бизге окшогон маданият кызматкерлерин чакырып, ушул акындарды көтөрөлү, баягы жаш балдарга жаш муундарды өстүрөлү деген ушундай жакшынакай өзүнүн жасаган иш-чарасын биз колдойбуз, рахматыбызды айтабыз.